Жапаровдун унаанын эшигин өзү ачып отурганы кубатталды. Кыргызстандын жаңы шайланган президенти Садыр Жапаров ант берип, расмий түрдө президенттик кызматына киришти. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова Садыр Жапаровго президенттин күбөлүгүн, штандарт жана төш белгине тапшырды. Андан соң президент өз сөзүн сүйлөп, жалпы элине кайрылуу жасап, аземдин расмий бөлүгү жыйынтыкталды. Өкмөт үйүнө иш ордуна бара жаткан Жапаров унаанын эшигин өзү ачып отурганы залдагы коноктордун мактоосуна татыды. Булак говорит ТВ. Камчыбек Ташиев: Садырды президент кылабыз деп жарыялаган элем. Мен сөзүмө турдум. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына: Урматтуу кыргыз элем, туп-туура 4 ай 14 күн мурун борбордук аянтта таңгамал Садырды президент кылабыз деп жарыялаптырмын. Мен сөзүмө убадама турдум. Рахмат элиме, рахмат силерге деген билдирүү жазды. Бактыгүл Иманбек кызы: Кыска эле бирдеме жазам, бирок дагы моюнга албай төпөштөйсүңөр да мени. Садыр Жапаровго чоң рахмат айткыла. Эмнеге дейсиңерби? Билесиңерби, башында октябрь айларында Фейсбукта отургандардын көбү пост окумак түгүл видео ачып көргөндөн эригишчү. Окубай көрбөй эле башкы темасын окуп алып, пикирдин ордуна смайлик басып, же кыска жазып, же сөгүп өтүп кетишчү. Сөгүнгөндөр өтө көп эле. Азыр видеону кой, кулач 2 метр пост жазсаң да окуп чыгышат. Видео жүктөсөң через ссылка барып көрүп келишет. Анткени акыркы 5 ай Садыр Жапаровдун ар бир кадамы, сөзү кызык болду баарына. Көргүлөрү келди, окугулары келди. Азыр эми посттор Садыр Жапаров жөнүндө болбосо да окушат. Анткени түшүнүштүү окуш керек экенин, саясат болобу, маданият болобу, айтор баарынан кабардар болуу керектигин түшүнбөй жүргөн көптөр түшүндү. Окуганга көнүштү, талдап жакшы пикир калтырганга үйрөнүштү. Башында сөгүнгөндөр көп эле. Садыр Жапаров мени уят кылбай колдосоңор, маданиятты сөгүнбөй колдоп бергиле деди эле, баары тып басылышты. Сенсирегендер көп эле. Азыр сиз биз дешип калдык. Чынай, Садыр Жапаров менин президентим, чыныгы лидер десем, анан кай бириңер мурдуңарды чүрүйсүңөр жактырбай. А бирок эл бир кишини ээрчиди, бир кишиге көндү, баш ийди, ишенди, ар бир сөзүн кунт коюп укту. Анан Садыр Жапаров лидер эмей ким деп жазат ал. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү жактырды. Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү баш мыйзамдын жаңы долбоорун жактырды. Бул тууралуу Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев брифингдин жүрүшүндө маалымдады. Анын айтуусуна караганда 27 январда Конституциялык кеңешме расмий түрдө өз ишин токтотту. Бүгүн да көптөгөн сунуштар жана ойлор айтылды. Алардын баарын протоколго киргизип, дагы 1-2 күн иштеп, андан соң акыркы вариантты жогорку кеңешке беребиз. Конституция бул мамлекеттин негизги документи. Бул абдан чоң жана татаал иш экен. Аны татыктуу аткарганга аракет кылдык, деди ал. Бөрүбашев өз сөзүндө Конституциялык кеңешменин 67 мүчөсү баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдоп, өз добуштарын бергендигин кошумчалады. Булак Кадам медиа. Германия Кыргызстандын карызын кечиш үчүн бир шарт койду. Германия Кыргызстандын карызын кечет, бирок бир шарты бар. Бул тууралуу журналисттерге Финансы министрлигинин мамлекеттик карыздар башкармалыгынын жетекчиси Руслан Татиков билдирди. Анын билдиргенине таянсак, Германия Кыргызстанга 14,10 миллион евро өлчөмүндөгү карызын кечүүгө даяр. Болгону Кыргызстан ал каражатты ипотекалык кредитке жумшашы керек. Руслан Татиковдун айтымында өткөн жылы министрлик тышкы карызды жоюп салуу өтүнүчү менен бир нече мамлекетке кайрылган. Алардын ичинен бир гана Германия макул болгон. Азыркы учурда документтерге кол коюла электеген, бирок сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады Татиков. Булак News KG. Аэрофлот бир ай Москвадан Бишкекке жана Ошко учууга тыюу салат. Аэрофлот компаниясы коронавирус инфекциясынын жайылышын чектөө иштерине байланыштуу туруктуу эл аралык авиакаттамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүдө. Бул тууралуу аталган компаниянын басма сөз кызматы билдирди. Тактап айтканда 28 марттан 30 апрелге чейин Москвадан бир катар шаарларга учууга тыюу салынды. Анын ичинде Москва-Бишкек, Москва-Ош авиакаттамы дагы бар. Аида Салянова: мени өлтүрүп тыналы деп жатасыңарбы? Мурдагы баш прокурор Аида Салянова өзүнө карата чыккан соттун чечими тууралуу маалымат берип, атайын видео кайрылуусунда жүрөгү ооруп жатканын билдирген.
Мыйзамдуу чечим чыкса мен үчүн кыйла жеңил болмок эле. Жүрөгү ооруган кишини ойлоп көргүлөчү. Жүрөгүм жакшы эле жеңилдемек. Ушундай тоскоолдуктарды кылып жатат. Эмне деген ойлору бар экенине таң калам. Эмне өлтүрүп тыналы деп жатасыңарбы? Ошондой эле Салянова чет өлкөгө чыгып сырттагы дарыгерлерден кеңеш алууга мүмкүн болбой жатканын айтып, мындай көрүнүштү кыйноо катары баалаган. Эскерте кетсек, 27 январда Жогорку сот Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышына байланыштуу мурдагы юстиция министри Аида Салянованын ишин кайра карап, мурдагы чечимди күчүндө калтырды. Ал эми 2017-жылы Бишкектин Ленин райондук соту аны 5 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны экс-прокурор кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Соттун бул чечимин кийинки инстанцияларда күчүндө калтырган. Шамурза Бөрүкулов: мен бүгүн Аида Салянова тууралуу жаза турган постко көп адамдар каршы чыгат болушу керек. Себеби мен алар үчүн ар дайым кетип жаткан жолумдан, так айтканда принцибимден кайткандай болуп көрүнүшүм мүмкүн. Бирок жазбай койгонго да адамгерчилигим, өзүм сезип турган ички тоюмум жол койбоду. Аида Салянова прокурор болуп иштеп турган мезгилде анча-мынча туура эмес кылган иштери бар. Бирок ошол мезгил Атамбаевдин мезгили экенин, ал эми Аида Саляновадан кийинки прокурор Жолдубаева, УКМКнын жетекчиси Сегизбаев, премьер-министр Сапар Исаковдордун кылган беспредел кылмыштарын эсепке алсак, Салянованыкы көрүнбөй деле калат. Батукаевдин чыгып кетишине эң башкы күнөөлүү адам Атамбаев. Атамбаевсиз ал ишти эч бир адам жүзөгө ашыра алышпайт болчу. Эми болсо ошол боюнча Атамбаевди актап, Саляноваларды козгоп жатышканы бул акылга сыйбай турган иш. Ал эми Елисеевге лицензия бергени андай эле бакырып айта турган кылмыш эмес деп ойлоймун. Эң башкысы Аида Салянова өтө сабаттуу, бир мүнөздүү, кыргыздын саналуу чыгаан кыздарынын бири. Парламенттеги көп эркектен жогору турган бир сөздүү туруктуу аял заты. Атамбаевга каршы ачык чыккан аялдардын бири. Атамбаевдин бетине түкүрө алганда ушул Салянова. Ошон үчүн болсо да Салянованы азаматтешибиз керек. Кодуранова, Карамушкина, Орозова, Сурабалдиева, Алтыбаеваларга окшоп Атамбаевдин колтугуна кирип албай, анын бийлигине каршы күрөшкөн. Өлкөдө толуп жаткан ажыдар, коррупционер жуткучтар турганда ошолор менен күрөшүп, ал эми Салянованын ишин жеңилдетип, аны соттон сотко сүйрөгөндү токтотуш керек. Ал ансыз деле акыркы убакта көп азап чекти. Анын үстүнө жаш кызы бар. Өзүнүн өңү башы деле санадан оорукчан адамга окшоп калыптыр. Кандай болгондо да өзүбүздүн Кыргыздын алдыңкы чыгаан кызы. Кумандуу бололу анан айындар. Мен Аида Саляновага карата иштерди жеңилдетип же болбосо токтотуп эле коюшса деген ойдомун. Кудай бетин нары кылсын, ден соолугуна начарлап майып болуп калса, кийинки күндө баарыбыз өкүнүп калабыз. Себеби Атамбаев менен иштешип чоң кызматта жүргөндөрдүн ичинен өз жүзүн сактап калган адам бир гана Аида Салянова болуп эсептелет. Башына иш түшүп турган адамды тебелебей, жардам колубузду суналы. Биздин жардамчыбыз колдоп койгонубуз деп жазат ал. Эми временщик деген аты өчтү. Сыймык Жапыкеев элди куттуктады. Финансы полициясынын жетекчиси 5-6 октябрдагы тополоңдо активдүү болгон Сыймык Жапыкеев жалпы элди жаңы президенти менен куттуктады. Ал Садыр Жапаровдон чоң үмүт кылып жатканын жашырган эмес. Элине, жерине, мамлекетке күйгөн ак жолтой калың эли урматтаган президент болсун. Жаңы президентибиздин ишине ийгиликтерди каалап кетелик. Урматтуу достор, жаңы президентибиз кут болсун. Биздин бакубат жашоодо жашашыбызга Садыр Нуркожоевич себепкер болсун. Достор, бул инаугурация элдин жеңиши. Эми временщик деген аты өчтү. Буйруса эми иш алга жылсын. Чоң үмүтүбүз акталсын, деди ал.